Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Mehrimdi urayımdı Allah Taala'nın atымен başlap жараткан Allah Taala'га мактоолор, пайгамбарыбызга салам, салаваттар айтып, бүгүн да жума сабактарыбызды, баяндарыбызды баштайбыз. Баарыңыздарга Allah Taala'нын рахматын, мээримин, тынчтыгын тилеп саламдашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу жамаат, жараткан Allah Taala пайдалуу, берекелүү өмүр берсин, пайдалуу, берекелүү өмүр кечиргенди насип кылсын. Жараткан Allah Taala улуу зат. Фа'ламаннаху ла илаха иллаллах. Bilginin Allah жалгыз, сыйынууга жалгыз гана өзү татыктуу дейт. Жараткан Allah Taala кереметтүү Кур'анда өзү тууралуу сыпаттап, "Кул хуаллаху ахад", айткан Allah жалгыз. Аллаху самад, Allah кудуреттүү, эч нерсеге муктаж эмес. Лам ялид ва лам юлад, Allah төрөгөн эмес, ва лам юлад, өзү да бир энеден төрөлгөн эмес. Ва лам якун лаху куфуан ахад, Allah'tın hiçbir tengdeşi yok deyip özünün sıfatını bayandaydı. Ulu Allah Taala tengdeşi yok zat. Ulu Allah Taala muhtaçsız zat. Ulu jaratkan Allah Taala barına kudreti jetken el-Qadir. Barın atkara algan, jasay algan barına kudreti jetken күчтүү aruu zat. Es-Semi'ul Basir. Al ulu Allah Taala uğuucu, körүүчү zat. Al ya'lamu ma fis sudur. Жүрөктөгү нерселерди билүүчү, жети кабат жердин астындагы, жети кабат асмандагы нерсенин баарын кыбыр эткизбестен баарын көзөмөлдөп туруучу. Малик яумиддин, эртең кыяматтын падышасы, кыяматтын дагы жетекчиси, эч бир падышачылыгы, бийлиги өзгөрбөгөн, бийлиги кетпеген улуу зат. Мына ошол улуу жараткан Allah Taala "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун", insanдар менен жиндерди ибадат үчүн жараттым дейт. Биз инсан катары мына ушундай улуу жараткан Allah Taala пенде кылып, пенделердин ичинен жараткан Allah Taala insandарды өзүмө ибадат үчүн жараттым дейт. Ибадат үчүн жаралган пенделердин жараткан Allah Taala менен болгон адеби жөнүндө бир аз сөз кылууну чечтик. Жараткан Allah Taala эгер бизди жараткан болсо, ыйман берсе, хидаят берсе, бейиш жолун көрсөтсө, ак караны айырмалап берсе, андан да аша калса, бүгүнкүдөй бир чоң неематын, өмүр, ден соолук, убакыт неематын берип, ага кошумча моундай болгон өзүнүн сүйкүмдүү күндөрүндө ибадат үчүн сизе көздөп келип койгондогусу, бул жараткан Allah Тааланын берген чоң неематтарынан болгон бир неемат. Ошондуктан бул улуу Allah Тааланын арасында пенделер бир канча нерселерге көңүл буруп, жараткан Allah Таала менен болгон мамиледе эң эле оболу жараткан Allah Тааланы сүйүп, Аллага берилип, Allah'ını жақшы көрүү сизе көбүзгө милдет экен. Жараткан Allah Таала кереметтүү Кур'анда "Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхиббукумуллах ва ягфиру лакум зунубакум валлаху гафурур рахим". Айткан: "Ey Muhammed, эгер алар Аллахты сүйө турган болсо, алар мени сүйө турган болсо, анда сени ээрчисин. Кимде ким Аллахты сүйсө, пайгамбардын сүннөтүн ээрчисин. Ошондо Аллахнын пайгамбарынын сүннөтүн ээрчи турган болсок, юхиббукумуллах, жараткан Allah Taala бизди сүйөт экен. Ва ягфиру лакум зунубакум, Аллах күнөөлөрүн кечирет. Валлаху гафурур рахим, Аллах кечиримдүү, мээримдүү деп Allah Taala Кур'анда Ал-Имран сүрөсүнүн 31 аятында бизге кайрылып атат. Эй менин пенделерим, эгер мени сүйө турган болсоңор, анда пайгамбарды ээрчигиле. Эгер пайгамбарды ээрчисиңер, анда мен да силерди сүйөмүн. Мен силерди сүйгөндөн кийин күнөөңөрдү кечиремин. Мен günöөлөрдүн баарын кечиримдүү, кечирүүчү, мээримдүү затмын дейт. Мусулман пенденин Allah Таалага чын дилден берилип, ыклас менен ибадат кылуусу. Биз Кудайдын астында пенде, кул болгондон кийин өзүбүздүн кулдугубузду мойнубузга алып, жараткан Allah Таалага моюн сунуп ибадат кылуу. Ал-Байина сүрөсүнүн 5 аятында Allah Таала: "Ва ма умиру илля ли'абудуллаха мухлисина лахуд-дин хунафа ва юқимус салата ва ю'туз зека ва залика динул qayyiма". Алар ıхлас менен, берилүү менен, Кудайдан коркуу менен, жакшылыгын үмүт кылуу менен Аллага берилип, туура динде, хидаят дининде, Allah берген эң аруу, таза динде намаз окуп, зекет берип, ибадат кылууга буйрулушкан. Вазалика динул qayyiма, чындыгында мына ушул гана туура дин, ушул гана акыйкат дин, ушул гана Кудай сүйгөн дин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям биз пенделерге
Allah Taalанын астындагы милдеттерибизди баяндап, көрсөтүп, түшүндүрүп, баарын өз нугу менен тартипке салып кеткен. Мусулман пенденин Аллахтын буйруктарын аткарып, кайтарган нерселерден тыйылуусу бул мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз үйрөнгөн адептердин бирөөсү. Жараткан Аллах Таала өзүнүн чыныгы, мен Кудайдын пендесимин, кулумун деп бүгүн мына жума намазга келип олтурасыздар. Мына ушундай пенделердин сыпатын кереметтүү Кур'анда баяндап, Бакара сүрөсүнүн 285 аятында "Ва калу сами'на ва атана гуфранaka rabbana wa ilaykal masir". Ал Кудайга иман келтиргендер, мусулман болгондор, баш ийгендер, Кудай мен жаратуучум деген инсандар, алар мындай деп айтышат: "Сами'на ва атана", угабыз, моюн сунабыз, "Гуфранaka rabbana", о Роббибиз бизди кечиргин, "Ва илайкал масир", биз сага гана кайтып барабыз деп Кудайдан буйрук келген учурда уктук, баш ийдик деп айтышат. Андан кийин Кудайдан кечирим сурашат. Жана эртең Кудайдын астына бараарын моюндашып, "Роббим, эртедир кечте сенин астыңа барам, ошондо өзүң рахматыңа ал" деп жаратканга жалбарат. Мына ушул менин чыныгы ыймандуу пенделеримдин, мусулман пенделеримдин сыпаты дейт. Мусулман пенде катары жараткан Аллах Тааланын астында Алладан коркуп, өзүбүздү төмөн алуу, баш ийүү, өзгөчө намаз учурунда. Анткени биз баса белгилеп буга чейин дагы айткандай, намаз бул Аллах менен пенденин ортосундагы байланыш. Мусулман пендеси ар кадамында Кудай менен байланышат. Кудай көрүп турат, билип турат дейт. Өзгөчө Аллаху акбар деп намазга киришкенден кийин өзгөчө коркуп, берилип, хушу менен намаз окуш керек. Кереметтүү Кур'анда Аллах Таала канткенде ыймандуулардын намазы кабыл болот, канткенде ыймандуулар ийгиликке жетет, канткенде ыймандуулар тозоктон кутулат деген суроого Ал-Муъминун сүрөсүнүн 1-2 аятында "Кад афлахал муъминун", чындыгында ыймандуулар ийгиликке жетти. "Аллазина хум фи салатихим хашиун", анткени алар намаздарында Кудайдан коркуп, жакшылыгын үмүт кылып, Кудай көрүп турат деп турушат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн башка бир хадисинде ихсан эмне деп суралганда, "Ал-ихсан ан та'будаллаха кааннака тарah". Ихсан деген, Кудайга берилүү деген, бул ан та'будаллаха кааннака тараху, Кудайга ибадат кылууң, сен Кудайды көрүп тургандай, "Фа ин лам такун тараху фа иннаху ярак", сен көрбөсөң дагы Кудай көрүп турат деген эреже мына ошол биз пенделерге баскан турганыбызда Кудай көзөмөлдө деп, андан тышкары кошумча ибадат учурунда Кудай мени көрүп турат, мен Кудайды көрбөсөм дагы Кудай мени көрүп турат деген түшүнүктө Кудайга берилүү менен, коркуу менен намаз окусак, Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Кад афлахал муъминун", ошондо ийгиликке жетет, ошондо тозоктон кутулат. "Аллазина хум фи салатихим хашиун", намазын Кудайдан коркуп окугандар, берилүү окугандар дейт. Чындыгында кээде намазды бузула турган нерселер белгилүү гана санап койгонбуз. Моондой нерселерди кылса намаз бузулат деп. Мына ошолорго көпчүлүгүңүздөр биле бербеген дагы бир маалымат. Эгер сиздин жаныңызда турган адам чото бул таксыр намазда эмес окшойт деген жаныңыздагы шеригиңиздин ою менен дагы намаз бузулат. Кээде биз намазда күлүп берсең, даратың бузулуп калса, көп кыймыл кылып берсең деп айтабыз. Ошолорго дагы кошумча эстеп калыңыздар. Сиз намаз окуп атканыңызда, же болбосо мен намаз окуп атам, карап турасыздар. Ашыкча кыймыл кыла бердим, башка кылдым, оюңузда ойлоп кеттиңиз, дамыла намазды баштай элек окшойт деп. Бирөөзү мен намаздамын, бирок намазда туруп телефонду өчүрө койдум, башка кылдым. Кээде сиздин намазыңыздын бузулуусу жаныңыздагы көрүүчү адамдын пикириге дагы байланат. Кээ бирөөлөр ушу Аллаху акбар дегенден кийин кытышат да. Аллаху акбар дегенден кийин бири кулагын тырмайт, бири башка, бири алып телефонун безүү кылат, башка кылат. Аллаху акбар такбиру тахрима. Бул арам кылуучу такбир. Аллаху акбар дегенден кийин ашыкча кыймыл аракет, сүйлөө, жеп, ичүү бардыгы тыюу салыныш керек. Кээде бирөө башын кашырайт, допусун оңдойт, салдасын оңдойт. Кудай сактасын, раматылык менен чубак устазым, кээде жана тизесин тарткандар тууралуу, эгер ошо шымын аяп, тизеси чыгып кетет деп тартып аткан болсо, намазы бузулат деп айтат эле. Анткени намазда Кудайды улуулабастан ошол шымынын кырынын бузулуп калуусун улуулап атат деп, улуктап атат деп. Биз ыймандуулар
Кудайга моюн сунуп мешитке келип отурабыз. Самиана ва атана, угабыз, моюн сунабыз деп. Бирок мына ошол моюн сунган абалда намаз окуп атканда эгер Кудайдан коркуп окуй турган болсок, Аллах Тааланын сүйүнчүсү кад афлахал муъминун, ыймандуулар ийгиликке жетти, тозоктон кутулду. Аллазина хум фи салатихим хашиун, алар намазын коркуп окугандыгы үчүн тозоктон кутулду, бейишке жетти, ийгиликке жетти дейт. Демек, намазда коркуп окуган адам мына ошол азыраак эсинеп, азыраак кыймылдап, азыраак тырманып, түз турганга аракет кылып, берилип окуганга аракет кылыш керек. Мына намазда туруу адеби боюнча дагы өтө түздөлүп да кетпесен, өтө ийилип да кетпесен, ошол эмне орточо абалда туруп намаз окуп, анан мына ошол намаз учурунда ашыкча кыймыл аракетти кылбаганга аракет кылса, берилип, Кудайдан коркуп, жакшылыгын үмүт кылып намаз окушса, булар чындыгында ийгиликке жетти, булар Аллахтын азабынан кутулду дейт. Аллахтын берген жакшылыктарына шүгүр кылуу, бул дагы мына ошол биз пенде катары Кудайдын астындагы милдеттерибизден. Жараткан Аллах Таала бизге сан жеткиз нерселерди берген. Мына ошол нерселерге шүгүр кылуу, бул мына ошол биздин пендечилик милдетибиз. Жараткан Аллах Таала Нахл сүрөсүнүн 53 аятында: "Ва ма бикум мин ни'матин фа миналлах. Сумма иза масакумуд дурру фа илейхи таж'арун." Силерге болгон көрүнгөн жана көрүнбөгөн, силер билген жана билбеген нематтардын бардыгы жалгыз Аллахтан. Качан гана башыңарга bir кыйынчылык келгенде, проблема келгенде, ва илейхи таж'арун, кайрадан Кудайга жалбарасыңар, Кудайга кайтасыңар дейт. Чындыгында биз ыймандуулар үчүн, биз Кудайдын астында пенделерибиз деген пенделер үчүн Аллахнын берген бардык жакшылыгы бул Кудайдан. Ал эми жамандык келген учурда резки Кудайга кайрылып, өзүңөрчө үнүңөрдү бийик кыласыңар дейт. Биз ыймандуулар үчүн Кудайга жалбаруу, Кудайды эстөө, дуа кылуу, бул мына ошол абадай керек болуш керек эле. Тилекке каршы бүгүн мусулмандар абадай эмес, мына ошол Кудайга жалбарууну, Кудайды эстөөнү, дуаны жана ооруган кездеги таблетка ичкен, дары ичкен, грипп болуп калганда, тайлал хот ичкен сыяктуу керек маалда колдонуп калдык. Биз башыбызга проблема келгенде о Раббим дейбиз, проблема кеткен маалда унутуп калабыз. Чындыгында мусулмандар үчүн Кудай менен байланышуу, Кудайга жалбаруу, Кудайдан дуа кылуу, бул мына ошол аба сыяктуу ар минутта, ар секундта Кудайдан жалбарып суранышыбыз керек. Тилекке каршы биз акыркы үммөт мына ошол керек маалда гана кайрылып, дуаларыбызды бир дары сыяктуу, айыкканда таштап койгон сыяктуу, проблема кеткенде Кудайга жалбарууну, Кудайга кайрылууну унутуп койгон, таштап койгон үммөт болдук. Болбосо чындыгында биз Кудай берген нематтарына шүгүр кылып, кандай гана жакшылыктар болсо, ошолоруна дайым Кудай Таалага шүгүр келтирип турушубуз керек. Эгер биз башыбызга жакшылык, берекет, кут, оомат келип турганда Кудайды эстей турган болсок, бизге кайгы, проблема келген учурда жараткан Аллах Таала биз менен болот. Жараткан Аллах Таала Ибрахим сүрөсүнүн 34 аятында: "Ва атакум мин кулли ма саалтумух", силер сураган нерсенин бардыгын бердим дейт. Жараткан Аллах Таала силер сураган нерсенин барын берди. "Ва ин таудду ниъматаллахи ва ла тухсуха", эгер Аллахтын берген нематтарын эсептесеңер, анын санына жетпейсиңер, "Иннал инсана лазалумун каффар", чындыгында инсан өзүнө өзү зулум кылуучу, өзүнө өзү көп зыянга түртүүчү дейт. Жараткан Аллах Таала туура жолду көрсөттү, туура жолго салды, туура жолдо жүрүүнүн пайдасын көрсөттү, бир канча озурун көрсөттү. Бирок ошого карабастан пендечилик кылып, кээде эмне кайра ошол жана кыйшык жолуна, кыйшайган жолуна баса берет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн куттуу хадистеринин биринде, күндөрдүн биринде сахабалар менен олтуруп, мына ошол жайында жана чыракка, лампочкага чиркейлер келип урган сыяктуу, пайгамбар от шамды жагып көрсөтүп туруп, ошого келген чиркейлерди коруса дагы болбостон келип чиркейлер уруп атканда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Мени менен силердин мисалыңар мына ошол чиркейдин мисалында" дейт. "Мен силерди тозоктон коргогон сайын, силер айланып келип өзүңөр тозокко урасыңар, отко урасыңар" дейт. Жай айларында лампочкаңызды жандырып койсоңуз, баардык чиркей көпөлөктөр ошол лампочканын айланасында айланып калат. Биз пенделер өзүбүзгө өзүбүз зулум кылуучу, мына ошентип дайым өзүбүздү күнөөгө башкага түтүп, өзүбүздү мажбурлап, кызыгып, каалап, пайгамбар, иман, мусулманчылык, хидаят, Кур'ан, хадис бизди канча ошол жарыктан, тозоктон
оттон кайтарганы менен кайра биз өзүбүздү ошого урат экенбиз. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Аллах сураган нерсеңердин баарын берди. Ва ин таудду ниъматаллах. Эгер Кудайдын берген нематтарын эсептесеңер, санына жетпейсиңер, акырына чыга албайсыңар. Аяттын уласында чындыгында инсан өзүнө өзү жабыр кылуучу, зулум кылуучу, өзүнө өзүнө азап тилөөчү дейт. Демек, биз мусулман катары жараткан Аллах Таала берген нематтарды эстеп, шүгүр кылып, жана жараткан Аллах Таалага шүгүр келтирүү бул албетте сөзүбүз менен алхамдулилля деп тилибиз менен айтып коюу менен эмес, балким дене мүчөбүз менен, кыймыл аракетибиз менен, жогорудагы аятта айткандай, сами'ана ва атa'ана, угабыз, моюн сунабыз деп ибадатыбыз менен, түз жүрүүбүз менен күнөөлөрдөн тыйылып, сооп иштерге шашылышыбыз менен шүгүр келтиргендигибизди билдирип, мына ошол нерсени ишке ашырышыбыз керек экен. Чындыгында жараткан Аллах Таала берген нематтар саны жок. Эгер Аллах берген нематтарды эсептесеңер, санына жетпейсиңер деп Аллах Таала кереметтүү Кур'анда өзү кайрылат. Бардык нерселер Кудайдын буйругу, өкүмү менен болот. Аллах Таала хадиси кудсиде алгачкыңар, акыркыңар, инсаныңар, жиниңер барыңар биригип туруп, bir takva adamın жүрөгүндөй болсоңор, bir takva adamın жүрөгүндөй болуп ибадат кылсаңар, мына ошондо ар бириңердин сураган нерсеңерди берсем, бардыгыңардын тилегиңерди берсем, бул менин падышачылыгымдан, мүлкүмдөн бир нерсени азайтып койбойт. Ушул аят хадистин уландысында, эгер бардыгыңар жер бетиндеги эң бузук адамдын жүрөгүндөй болсоңор дагы, бул менин падышачылыгымдан, аброюмдан, авторитетимден, казынамдан кыпындай да кемитпейт дейт. Биз бардыгыбыз күнөөкөр болуп кетсек дагы, биз бардыгыбыз ибадеткөй болуп кетсек дагы, бул жараткан Аллах Тааланын падышачылыгына бир салым дагы кошпойт, салым дагы азайбайт. Жараткан Аллах Таала Аллахус самад, ал muhtaçsız zat, el-kadir, al-barna, kudretli zat. Ve ize arada şeyen en yekule lehu kun feyekun. Eğer bir nerseni kalasa kun, bol dev aytat. Bu bol degen söz Arap dilinde iki tamgadan turat. Kaf, nun. Allah'tın buyruğu, mına uşul iki tamganın ortasında, iki tamganı biriktirgende Allah kalagan nersenin bardığı orun alat. Kun degen sözdün kaf menen nun. Iki tamganın ortasında, iki tamganı biriktirip buyruk bere turgan bolsa, jaratkanın bardık buyruğu orunda alat. Мына ошондуктан да мусулман адам берилген жакшылыктарга шүгүр келтиришибиз керек экен, кыйынчылыктарга сабыр кылышыбыз керек экен. Чындыгында биздин башыбызга бир мусибат келсе, Кудайдан келди деп шүгүр кылууда дагы өзүнчө бир неамат, Аллахтын бир берекети бар экен. Ал эми келген бир жакшылыкка шүгүр кылсак, мында да бир өзүнчө Аллахтын бир берген неамат, сообу бар экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн кутуу хадисинде ажабан ли амрил муъминин, имандоонун ишине таң калам, İnne amrahu kullahu hayr. Çındığında imanının bardığı işi jakşılık. Ve leyse zâke li ahad illa lil mu'min. Bul nerse imandodan başka da yok. İmando'nun başına jakşılık kelse dağı, jakşı nerse olat. Jamandık kelse dağı soğup davat. Bul imandodan başka da yok. Ve in asabathu sarra şakara. Eğer bir jakşılıkka jetse, Kudayıma şükür dep aytat. Fakana hayran lah. Buğa da soğup olat. Ve in asabathu darra. Eğer bir musibet, kaygı, problema jetse, sabara Kudaydan keldi ötüp ketet dep sabır kılat. Fakana hayran lah. Buğa da soğup olat deyt. İmam Müslim rivayet kılgan 3000-ci hadis. Allah Taala bergen jakşılık, jamandıktın bardığına sabır kılуу bizdin pendelik milletimiz. Sabır kılуу'nun aslında da Kudayдын rahmatı, mehrimi. Ve la in şakartum la azidannakum. Eğer şükür kılsaňar sözsüz köbeytip berem deydi. Şükür kılganda köbeye turgan bolsa, sabır kılganda dagı soğuk bolat ekenmiz. Allah bergen jakşılıktın, jamandıktın bardığı bizdi tozoktan alыстатуу üчүn eken. Bizden talap kılıngan nerse, oşol kelgen jakşılıkты jakşılıkтай kabul alуу, jamandıkты jamandıkтай kabul alуу eken. Jaratkan Allah Taala keremetli Kur'anda mına oşol başına kaygı, musibet kelgenler jönünde daim birөө ötkönde bardığız inna lillahi ve inna ileyhi raciun dep mına bardığız Kudaydanbız, Kudayga kaytуучубуз dep aytıp жүрөбүz. Ушул сөздү айтууда кандай сооп бар экендигин Жараткан Allah Taala andan murdaki ayatта ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillahi amwat. Allah jolunda ölgöndördü ölük debegile. Alar Kudayın aslında tirүү. Ayatın ulandısında ve in asabathum musibe.
эгер силерге бир мусибат жете турган болсо, эгер силерге бир проблема жете турган болсо, қалу, алар мусибат жеткен учурда инна лилла ва инна илайхи раджиун, биз Кудайданбыз жана Кудайга кайтуучубуз деп айтат. Улайка, мына ошолор, улайка алейхим салавату мин раббихим, аларга Аллахтын астынан тынчтык, мээрим бар. Ва улайка хумул мухтадун, мына ошолор гана Кудайдын эртең кыяматта хидаятына татыктуулар, туура жолду табуучулар дейт. Чындыгында жараткан Аллах Таала кээде биздин мөмө жемиштерибизди бербей коюусу мүмкүн. Кээде кымбатчылык болуусу мүмкүн. Кээде бир жакындарыбыздын жанын алуусу мүмкүн. Бирок ошонун негизинде проблема келген сайын Аллахдан деп биле турган болсок, Аллах Таала керемети Кур'анда ва башширис сабирин. Ыймандууларды сүйүнчүлөгүн. Кандай ыймандууларды? Кандай сабырдууларды? Аллазина иза асабатхум мусиба, эгер бир проблема, кайгы жеткен учурда, бул да Кудайдан, биз Кудайданбыз жана Кудайга кайтуучубуз дегендерди, алар туура жолдогулар, мына ошолор ийгиликке жетүүчүлөр деп айтат. Жараткан Аллах Тааланын пендеси катары кээде күнөө кылганда башкада Кудайдан уялуу дагы бул биздин пендечилик милдетибиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадисинде күндөрдүн биринде сахабалар менен отуруп, "Истахию мин Аллахи азза ва жал, хаккал хая", Кудайдан чыныгы уялуу менен уялгыла деди. Жамаат, Кудайдан чыныгы уялуу менен уялгыла. Сахабалар айтышты: "Я Расулаллах, биз Кудайдан уялабыз, Кудайыма шүгүр" деди. Биз Кудайдан уялабыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Лайса залика", силердин уялууңар эмес. "Валакин ман истаха мин Аллахи хаккал хая", кимде ким Кудайдан чыныгы уялуу менен уяла турган болсо, ал төмөнкүдөй иштерди кылат. "Фальяхфазир раса ва ма хава", башын жана башындагы мүчөлөрүн арамдан, күнөөдөн сактайт деди. Чыныгы Кудайдан уялган адам башын жана башындагы көзү болсун, кулагы болсун, мурду болсун, оозу болсун, тили болсун, гыйбаттан, башкадан, арам кароодон, арамды угуудан. Кудайдан чыныгы уялган адам башын жана башындагы мүчөлөрүн сактайт. Вал яхфаз, ким Кудайдан чыныгы уялуу менен уялам дей турган болсо, анда ал адам вал яхфазил батна ва ма ава, курсагын жана курсагын айланасындагы мүчөлөрүн арамдан сактайт. Курсагына арам нерсе киргизүүдөн, арам нерсе жөөдөн, бирөөдүн тамагын алдап жөөдөн, урдап жөөдөн, базарда соодасынан алдап соода кылуудан сактап, ал эми курсактын астындагы мүчөлөрүн зынаадан, башкадан, уят нерселерден тыя билет. Кимде ким Кудайдан чындап корко турган болсо, валязкурул маута вал била, ал Кудайдан чыныгы уялган адам өлүмдү көп эстейт. Өлүмдөн кийин кабырларда сөөгүнүн чирип кетүүсүн эстейт дейт. Кээде өлүм жөнүндө башка жөнүндө сөз кылсак, астагфирулла дебейби, Кудай тооба дебейби, кайра эле өлүмдү сүйлөйт дейт. Чындыгында Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кумарданууну, лаззаттанууну өчүрө турган өлүмдү көп зикир кылгыла дейт. Өлүмдү көп эстегиле дейт. Чындыгында бул өлүмдү көп эстөө бул адам баласын акыретке даярдайт. Күнөөдөн тосот. Günөөдөн тият. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким Кудайдан чыныгы уялуу менен уялса, анда ал өлүмдү жана өлүмдөн кийин сөөгүнүн чирүүсүн ойлосун, мына ошону эстеп күнөөдөн тыйылсын" дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баштап ислам башталганда кабырларды зиярат кылуудан тият эле. Кабырга барбагыла, анткени кабырга барганда ыйлап, өкүрүп, берилип кетип, адамдар күнөөгө кирип кетет деп тият эле. Кээде ислам жаңы башталганда арабтар эми эле ширктен чыккан эле кабырга барып сыйынып кетпесин, башка аксын деп тыйган. Бирок Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кийин ислам акырлап калган учурда өлүмүнөн мурда күннү нахайтукум ан зияратул кубур, мен силерди кабырды зиярат кылуудан тият элем. Фазуруха, бүгүндөн баштап зиярат кыла бергиле. Фаина тузакир бил ахира, чындыгында бул кабырлар адамга акыретти эстетет экен, өлүмдү эстетет экен дейт. Чындыгында биз мына жамаатка келген эркектер көпчүлүгүңүз мына ушул жамааттын баарын эле кабырда бир туугандарыбыз өткөндө көрүп атабыз. Мына ошол жерге барганда ептеп эле бирөөдү көмүп кайтуу башка кылуу эмес, ошол жерден сабак алуу. Бүгүн биз баланча байкени алып келдик, баланча чоң энебизди алып келдик, баланча досумдун апасын алып келдик, атасын алып келдик. Бирок бир күн келип мени алып келет деген нерсени эстеп, ойгонуп, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мен силерди кабырга баргандан тият элем, бирок бүгүндөн баштап тыйбаймын, бара бергиле. Фаинна тузакир бил ахира, чындыгында кабыр акыретти эстетет экен, адам ойгонот экен, ойлонот экен дейт. Hazreti Usman radıyallahu teala anhu
кабырга ошол бирөө өлгөндө көтөрүп барат экен. Кайра кайтканда сахабалар Усманды ташап алат экен. Ошол кабырга барганда корккондон өзүн жоготуп 2 саат 3 саат кайра үйүнө келгенден кийин өзүнө келет экен. Hazreti Osman'dan ne üçün mınday kılasın? Tozok diye istegende, başka ne istegende de mintip korkboysun, ilabaysın. Kabırga varganda uşunday kılasın dese, Kuday saktasın, kokusu tozoka kirsem de canımda şerikler bolat. Bирок kabırda her kim жалгыз kalat, esepti жалгыз berem dep, kabırdan oşun üçün korkom degen eken. Kabırdan korkonduğun aynan, kabırga varganda kaltırap titrep, özün jogotu esum upulat eken, sahabalar kayradan kaytkanda da gazan bar boş kelbeytken kötörüp gelişet eken. Biz kede kabırga bardığız, bar ulema barыңарды мен таанып эле калдым. Ошол жерден көрөм, бирок не, кээ бирөөлөр тамашалашып аткан, кээ бирөөлөр күлүп атканын, сүйлөшүп атканын, кабыр бул күлө турган, жыргай турган, ал жерде ушак куба турган жер эмес. Ал жер бүгүн болбосо эртең мени алып келгенде, бүгүн жер топурактын үстүндөмүн, топурактын астында кантем деген маселени ойлонуп, ыйлап Кудайга жалбара турган, өлүмдөн мурда тооба кыла турган учур. Жараткан Аллах Таала жердин астына киргенде тооболорду кабыл кылбайт, жердин бетинде турганыбызда кабыл кылат. О Раббим, мен дагы bir күн болбосо bir күн ушул жерге келем, ошондо өзүңүн рахматыңа ал деп, кабыр маселесин көбүрөөк ойлонушубуз керек экен. Пенде катары биз улуу жараткан Аллах Тааланын астында мойнубузга жүктөлгөн милдеттердин бирөөсү Кудайдан уялуу. Кудайдан уялуу, күнөө кылганыбызда башкабызда кылган иштерибизди бирөөгө мактанып атканда, жараткан Аллах Тааладан уялуу, Кудай көрүп турат, билип турат деген нерсе менен эсептешүү, бул мына ошол чыныгы биздин милдеттерибизден экен, урматтуу жамаат. Жараткан Аллах Тааланын пендеси болгондугубузга карабастан, "Ва ма халактул джинна вал инса илля ли'будун", инсандар менен жиндерди ибадатка жараттым дегенине карабастан, биз ибадаттан алыс калдык. Ибадатыбыз аз. Кудайыма шүгүр, бүгүн мечит толгону менен, бирок балки кээ бирибиз 5 жыл мурда, кээ бирибиз 10 жыл мурда баштадык. Чындыгында биз 50 жыл мурда, 40 жыл мурда, 25 жыл мурда башташыбыз керек эле. Биз ибадатсыз өткөргөн күндөргө тооба кылып, Allah'ın rahmatinden ümit üzböw, Kuday keçiret dep ümitkar boluu dagı bizdin pendelik milletimiz. Jaratkan Allah Taala kerem ettiği Kur'an'da Zumar suresinin 53. ayetinde "Kul ya ibadiyellezine asrafu ala anfusihim" Aytqın ey Muhammed, bilbesden, ibadatka kelbesden, meçitke kattabastan, toyda, zaksta, arak menen, başka menen ömürün ötkörgön, bирок бүгүн мешитке келип тооба кылган, өкүнгөн, Кудайдын жолуна кайткан пенделериме эскерткин. Ла тaqnatu min rahmatillah. Allah'ın rahmatынан ümit üzüşmesin. İnnallaha yaghfiru zunuba jami'a. Çındığında Allah Taala günöөлөрдүн барын кечирет дейт. Çoğun kiçinesin bilip kılgan bilbey kılgan degen жок. Allah merimdүү. Ümit üzbeseniz, men bugün kayttım, üyröndüm, bundan arı kaytpayman oşol işke deseniz, İnnallaha yaghfiru zunuba jami'a, barın keçiret deydi. Bardığımız Kudayın aslında günөөsüz barganды kaalayбыз. Günөө kılbagan kim urmattуу jamaat? Pendeçilik kılıp, insançılık kılıp, nelerdi gana propuskat etmedik. Bирок en жакшысы İnnallaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargir. Allah pendenin tawbaсын kabul kılat, ma lam yughargir. Canı gargara olup gargara dep ölüm jakındaganга чейин tawba kılsa. Bugün den soğluğunuz jayında, akılınız jayında, jerdin astında emes, betindesiz, bugün tawba kılsanız. Bugün siz meçittesiz. Janazada imamın astında turgan, tavutta turgan joksuz. Bugün siz hazır dua kılsanız, dualarınız kabul bolat eken, tawbalarınız kabul bolat eken. Allah Taalaga kaytıp tawba kılgandan keyin ötkön gününü ökünüp, kaygırıp, daim duada oluş gerek. Anan jaratkandın rahmatından ümit üzbeş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutluğu hadisinde "Et-taibu minez-zenbi kemen la zenbe lehu", günөөsүнөн çındap tawba kılgan adam kemen la zenbe lehu, günөөsü jok adam siyahtуу deydi. Ыйлап, ökünüp, bilbey ötkörüppün, bilbey kılıppın dep kaytkandan keyin günөөм jok dep Kudaydan ümit kılıp, Allah'ım meni beyişliklerinin atarına koş dep davolin, kursan, aman ibadatta жүрүшүңүз керек экен, ушул жолдон кайтпашыңыз керек экен. Жараткан Аллах Таала тооболорду кабыл кылат. 3 эле шарт менен, эгер мурдакысына өкүнсөңүз, мурда кылгандыгыңызга өкүнөсүз, кайра ошол жолго кайтпайсыз, анан ошол менен жараткан Аллах Тааладан чындап кечирим сурайсыз. Кээде анан жакшы эле мурда дамлан тани элегимде, мешитке келе элегимде палан иштерди кылып алган экем деп кубансаңыз, бул тообага кирбейт. Жакшы бул билбей маза кылып алган экенбиз союз маалда деген болсоң, анда өтпөйт. Ошого өкүнүш керек. Allah'ım men bilbepпин, bizde ateizm boldu, başka oldu. Bizde tıyuu boldu. Meçitlerде мындай сабактар болбоду. Ошону менен билбей калдык, укпай калдык.
өкүнөм, тооба кылам деп кайгырсак, анан совет доорунда мазза кылганбыз да, о күндөр эми кайтып келбейт деп жыргап кубансаңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам фарахука аля занбик, күнөөңө кубанганың ашадду минан зан, күнөөдөн дагы оор, күнөөдөн дагы жаман дейт. Аллах Тааланын астындагы биздин дагы чоң бир милдеттерибизден, адептерибизден болгон адеп Кудай Тааланын рахматынан, кечириминен, мээриминен үмүт үзбөшүбүз керек экен. Урматтуу жамаат, жараткан Аллах Тааланын дагы бир адептеринен бирөөсү Кудайды көп эстөө. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда Ахзаб сүрөсүнүн 41-аятында: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира". Эй Аллахнын барлыгына, бирлигине ыйман келтирген пенделер, аллазина аману, Аллага ыйман келтиргендер, ва татмаинну кулубухум би зикрилла, алардын жүрөктөрү Аллахны зикир кылуу менен тынчтанат, бейпил табат. Ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, көңүл бургула, Кудайды эстөө менен, Кудайды зикир кылуу менен жүрөктөр рахаттанат дейт, жыргайт дейт. Чындыгында намаздан чыкканда бардыгыңыздар башкача чыгасыздар. Өзүнчө бир бактылуу башка, Кудайыма шүгүр, тооба кылдым, башка кылдым, акылыма келдим ушунчалыгында, дамыла көп нерсени айтты. Аллахым мени ошол тооба кылгандардан кыл деп азыр чыкканда көпчүлүгүбүз доволен чыгабыз. Жуманы убагында жамаат менен окудук, кыйра соопка жеттик деп. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда ала көңүл бургула, ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, чындыгында Аллахны зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтык табат, бейпил табат дейт. Кээде 3 күнгө даватка барып келгендерди көрсөң, таксыр бияка басың, тияка басың, уже жетелеп дамылаган маселе айтып калат. Эмне ошо жүрөгү бейпил. Жүрөгүндө кайгысы бар адам бирөөгө маселе айтабы? Жүрөгүндө бир оорусу бар адам бирөөдү мешитке чакырабы? Ошол бейпил тынч болгондун айынан мага окшоп сен рахаттап, грубо айтканда, көчө тилимен айтканда, сен мага окшоп кайф ал деп чакырат. Ал билген, ал сезген рахатты сиз сезбегендигиңиз үчүн чакырат. Аллах Таала Кур'анда Ра сүрөсүндө ала би зикриллахи татмаиннул кулуб, Аллахны зикир кылуу менен жүрөктөр тынчтанат дейт.